Өз алдынча мамлекет аталып эгемендүүлүк алган Кыргыз өлкөсүнө суктана тургандар арбын. Ал эми тарыхый элдин бай мурастарын жайылтуу улам кийинки муундун милдети. Мындан улам улуттук баалуулуктарды камтыган Куттуу эл форуму бул ирет Кут ыруулугун касиеттүү көл жергесинде өткөрүлдү. Анда бүгүнкү күнгө чейин маанисин жоготпой келаткан куттуу жерди мекендеп кеткен жетакенин акылмандыгы, улуттун сыймыгы Манас эпосу, Манас атабыздын баалуулугун даңазалаган улуу манасчылар Саякбай Каралаев, Сапарбек Касманбетов тууралуу, ошондой эле улуттун бай казынасы болгон маданияты боюнча кенен маалыматтар айтылды. Мындай чоңойгондо ушул аталардай болуп, баатыр болуп, тилегимди кагылайын. Эң эле негизги максаты калкыбызды, элибизди өзөгүндө кайтарып, өздүгүбүздү билип, ким экенибизди даңазалап, журтубузга, жаштарыбызга ушул иш-чараны өткөрүп келе жатабыз. Биз бул 2 мартабы өлкөнү айланып өткөрүп баратабыз. Бүгүнкү иш-чаранын алкагы менен кошо манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгы боюнча, манасчы Каба атабыздын 100 жылдыгы боюнча, атабыз Уркаш Сапарбектердин 90 жылдыгы боюнча дагы иш-чаралар бүгүнкү күнгө шайкеш келип чогуу өткөндүгү дагы бир жакшы белги. Мына бул кишилердин эмгеги абдан көп болгон. Бала менен ата эненин ортосундагы мамиле, сый, урмат жөнүндө бир топ маанилүү фактыларды айтып өттү. Негизги фактыларды, негизги ошол тарбиядагы Кыргыздын улуттук наркы жөнүндөгү көптөгөн нерселерди ошо өзүбүздүн балдарыбыздын үй бүлөдөн баштап, мектептен баштап берсек, биздин балдарыбыз акырындык менен Кыргыз деген эл, Кыргыз эли кандай болгон, Кыргыз элинин баалуулуктары кандай болгон экендигин мына ошолор өздөрүнүн мээсине сиңирип алат деп ойлойм. Улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүгө багытталган аталган форумда жаш муунду руханий адеп ахлакка тарбиялоо, элдин биримдигин чыңдоо маселелери да көңүл борборунда болду. Уркаштын, Сапарбектин 90 жылдыгы болуп, Кабатанын дагы ошондой белгилүү жылдары болуп, биздин республика боюнча Манас театры күрдөөлдү иш алып баратышат, жана пландуу иш алып баратышат. Аябай күн түн дебей Манас айтуу, көп жерлерде ошолорду мындай массалык түрдө айтууга чейин алып барышып, жакшы иштерди жүргүзүп жатышат. Анан эми ушул биздин жаш муундарыбызга Манастын касиети, Манас турганда биздин Кыргыз элинин мындай туу чокусу, туусу, шыктандыруучусу боло бере турганын даңазалап аткан 90 жылдыктын максаты мына ушундай болуп атат. Саякбай Каралаевден кийинки балыкчыдан чыккан манасчыбыз Сапарбек Касманбетов жөнүндө сөз болду. Ал кишинин буга чейин кайтып келген манасында, төкмөчүлүгүндө жалаң ушул балыкчыдагы өнүп өскөн элдер жөнүндө айтып келген. Анда аябай нарк населдер көп болчу. Ошонун баарын уктук. Улуттук форум президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, Манас эпосунун үчилтигин жайылтуу, ошондой эле улуттук нарк жөнүндө жарлыктарынын негизинде ишке ашты. Ушундай эле форум эми Нарын шаарында, Тогуз-Торо районунда дагы улантылат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сталбек Саманчиев, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.